Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Жылдыздуу кеч программасынын жаңы рубрикасы Ушул чымбы жана мен анын алып баруучусу Аида Танытбекова болмокчумун. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Жаман ойлобо, жаман ойлобо. Казакстандын ырчысы Кайрат Нуртас ырчы Жоодарбешимдин Жаман ойлобо аттуу ырын которгонун билебиз. Бирок жакынкы күндөрү Жаман ойлобо казактардын ыры деп ушак тарады. Бул тууралуусунда Ушул чымбы рубрикасына Жоодарбешим өзү келип суроолорубузга жооп берди. Жаман ойлоо деген чыгарма бул 2013 жылы мен алгачкы жылы сахнага аттанган жылы чыккан. 2013 жылы мен чоң сахнага аттанган, ошол жылы Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта 3 чоң жерге концерт бергем чыккан жылы. Ошол жылы чыккан булар. Бул 2015 жылы Ошто болуп аткан концертте, ошо Кайрат мен сахнада ырдап атканда, бул чыгарманы жактырып калып, мен чакырып, анан мен уруксатымды алып, ошондон кийин ырдап чыкты. Андай ушактарга кандай көз карашта карайм эми? Андай ушак ар дайым жүрүп келген, жүрө берет дагы да. Бирок ал чыгарма кимдики экенин эл жакшы билет. Антип бул жөн эле бир ортодо болуп аткан бир сөздөр го дейм, бага кээ бир адамдар болот го, атайын эле сүйлөп койгон. Анан бул ким чыгармасы экенин эл жакшы билет. Бул мен 2013 жылы чыккан жылы эле мен ырдап чыккам. Керек болсо Кайраттын өзүнөн сурап алса да болот, ошончолук кызыктар болуп атса, бул кимдин чыгармасы экенин өзү айтып берет. Азыркы учурда жаңы чыгарма жазгам. Ошол чыгармага дагы Инстаграмдан Кайрат көрүп, жактырып, ошол ырым азыр сурап атат. Ал ырдын тилекке каршы куплети бүт элек, припев гана бүткөн. Мен сага ошондо барамын деген чыгарма. Ошол чыгарманы куплетин бүтсө, ошол Кайратка берейин деп отурам азыр. Ошол чыгармамды үстүндө иштеп атам азыр. Анан башка чыгармаларымы Кайраттан башкаларды айтсак, эми толтура мен почти бүт ырларым барын казактар, туугандар которуп отур. Алары башка тема. Уруксат сурагандар бар, уруксат сурабагандары бар да. Анан уруксат сурабагандарын баягы сот көрүп акча өндүрөйүн десем, биздин кыргыздар дагы бар да. Ал казактардын ырын ырдаганчы. Ошол биздин азаматтарга күч келип калат да. Мисалы, например, мен сот көрүп баштап өрдүм, алар дагы ошол бизди сот көрүп атат деп, биздин котор ырдап аткан кыргыз балдарды кыйнап коюшу мүмкүн. Мен ошол жагын ойлоп, болбосо азыр кыргыз патентпен бүт договор бар бизде. Мен толук кандуу түрдө аларды сотко берип, акча башка нерсесин баарын өзүмө кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок мен ошол өзүбүздүн сахналаш досторго, казактын ырларын которуп жүргөн кээ бир ырчыларга кыйынчылык жаралып калбасын деп эле унчуккан жокмун. Болбосо мен эч кандай казактардыкынан бир да которгон ырым жок. Мен өзүм жазам ырларды, обондорду өзүм жазам. Боору эмес эми баягы бир казанда жүргөндөн кийин, бир сахнада жүргөндөн кийин эми баягы ошондой жамандык мен айыман ошолорго тийип калбасын деп. Биз экөөбүз бирге атаган Жаш ырчы Айдиншер менен продюсери Динара Эсенгулованын ортосун карамышы каралап, келишимдер бузулуп, соттошконго чейин барышкан. Учуу салган бул окуя этеги жакшы менен бүтпөйт деп эл оозунан угуп калдык эле. Бирок жакында эле Динара Эсенгуловадан ырчы Айдиншер кечирим сурап барганы белгилүү болду. Бул ушакты угаар замат ырчынын өзүнө байланыштуу. Алтын күмүш нур төгүлүп. Чынында бардыгы билгендей эле Динара экөөбүздүн ортосунда бир кандайдыр бир келишпестиктер болгон, бирок ага карабастан азыркы учурда мамилебиз эң жакшы, саламыбыз түз дегендей. Албетте мен кичүү болгондон кийин Динара эженин астынан биринчи болуп мен өткөм, анткени кыргызыма таанытып, мени Айдиншер кылып чогуу көптөгөн ийгиликтерге жетишкенбиз. Ошол себептен мен Динара эжени сыйлайм. Азыркы учурда деле Динара эже экөөбүз чогуу иштебесек да, өзүмдүн ырларымды, өзүмдүн проекттеримди Динара эжеге алып барып угузганга аракет кылам, анткени өзүнүн бир ойлору менен, өзүнүн бир кандайдыр акыл кептери менен бөлүшөт.
бул жерден монтёрдап койсоң болмок, бул жерден монтсең болмок дегендей. Динара эжебикөбүздүн элдешкенибиз чын, жакшы мамиледебиз. Баары сонун. Ушул чынбы рубрикасы дагы соңуна чыкты. Эмки көрсөтүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.